оргуп чаң чыгат. Оргуган чаңды көргөндө эмне кеңин жан чыгат. Атаңдын көрүнү оргуган чаңды караса. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастайт теледолбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүн студиябызга конок катары белгилүү коомдук ишмер, комузчу, тарых изилдөөчү, мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Исламович Сарыгулов агайды чакырганбыз. Куш келипсиз агай. Бүгүн биз кыргыз элинин көнөргүс бир индекстеринин бири болгон комуз тууралуу сүйлөшөлү дедик. Жакында эле сиздер мынакей ушул жылы кыргыз комузунун 3000 жылдыгы боюнча бир атайын конференция уюштурдуңуздар. Алгач сөздү ушундан баштасак, эмнеге негизденип ошол 3000 жыл деп алдыңыздар, ушул жөнүндө айтып берсеңиз агай. Кыргыздын 6000 жыл тарыхы талашсыз далилденип калгандан кийин, бул бир 20 жыл мурда мен тарых барактарын казып, дайыма комуз кезигеби деп ушун көңүл буруп келдим. Ушунча тарыхы бар кыргыздын комузу кайсы доордо эскерилет болду экен, кайсы доордо маалымат калган экен деген кызыгуу болду. Эң биринчи мен тапкан маалымат комуз жөнүндө. Ал муногу китепте болду. Бул китеп 1995 жылы басмадан чыккан. Бул китептин чыгышына редколлегиянын курамы Берде Плоских, Макрынин, Горячева, Воропаева, Ормушев, Сушанло, Асанканов, Жунушалиев, Койчуев деген ысымдар турат. Демек, бул комуз жөнүндө маалыматты менден мурда ушу китепке тиешели бар тарыхчылар билген, бирок эмнегедир элге журтка айткан эмес. Бул китептин мына 39 бети менен которбойун болгондой кылып окуп берейин. В ущелье Шамши, южнее Токмака, найдено погребение знатной женщины. Бул сак дооруна мүнөздүү маалыматтарды айтып атат да. На лице ее золотая маска, глаза на которые выполнены из янтаря, на шее ожерелье из гранатов, в золотой оправе, в ушах золотые серьги, на пальцах перстни с ярко-красными гранатами. Мунун баары музейде азыр. Москвага алып кетип билбей калды. Ал убакта Союз мына тарайт, ана тарайт деген тополоң учурдан берде калып калды. Азыр сакталып турат. Биздин тарых музейде. Тарых музейде бар. Албетте атайын мындай сактай турган жерде, анткени өтө баалуу буюмдар. Бул буюмдарды мен эл аралык валюта дүйнөлүк банкка, анан кийин эл аралык валюта фондунун өкүлдөрүнө көрсөткөм. Атайын суранып, мына биз кыргыз бабаларыбыз ушундай маданиятты жараткан элбиз деп. Алар көрүп абдан таң калганда, окуй берейин. К ожерелью крепился кулон, вырезанный из крупного граната, изображающий женскую головку. Рядом с женщиной лежали золотая кружка, комуз, окованный серебром. Демек мына комуз деп биринчи мен ушу китепте 1995 жылы таптым. Бул биздин доордон 2 кылым, 3 кылым мурдагы мезгилге таандык маалымат. Мындайча айтканда, бул расмий окуу китеби тарых боюнча. Бул маалыматты мынагу тарыхчы окумуштуулар келтирген китепте. Бул талашсыз. Экинчи маалыматты мен мынагу китептен таптым. Анвар Байтур. 1985 жылы киши жазып басмадан чыгарган. Өзү Кытай эл республикасында жашап, ошол жерде билим алып, тарыхчы болуп, наам даражага жетип. Бул китепти 2003 жылы чыгарышкан бизде кириллица тамга менен. Кимдер чыгарды? Мына жерде Плоских,
Какеев, Асанканов, Жунушалиев, Андашев деген ысымдарды көрөбүз. Бул китепте мынтип жазылган 1148 бетинде. Комуз коомдук турмушта өтө чоң маңызга ээ болгон. Бул музыканы аял, кыз, жигит жана ар кандай жаштагы адамдардын бардыгы күүгө келтирип черткен. Ошондуктан комуз адегенде комоз деп аталып, кийин комуз болуп кетти деп бул киши жазып атат. Тарыхый материалдарга караганда комуз музыкасы жаңы эрадан бир кылым мурун ата мекенибизде тарап кеткен деп бул киши ошол мезгилди көрсөтүп атат. Жаңы эрадан мурун 33-жылы Хан империясынын падышасы Хан Юанди ордо кенезектеринин бири болгон Ван Хапчун деген кызды уннулардын теңир кутуна падышасына узаткан. 10 жыл өтүп төркүлөп барганда комузду ала барыптыр. Ошондо бул эмне аспап дегенде бул аспаптын аты комуз деп жооп берген деп жазып атат. Албетте бул тарыхый булак, талашсыз тарыхый булак. Бул мына 2003-жылы бизде басмадан чыгып атат. Жана китеп 95-жылы чыккан. Андан кийинки маалыматты мына китептен тапсак болот. Бул китеп Амантур Абдрасул уулу жазган. Билесиз, араб ареби менен Кытай эл республикасында жашаган кыргыз жазган. Кийин кириллицага которулуп 2016-жылы чыкты. Албетте бу жерде абдан пайдалуу, кызык көп маалыматтар бар. Бирок ошонун ичинде мен кандай жазылса ошондой окуп берейин. Ал эми комуз боюнча тарыхый табылгаларда бир кыйла арбын. Биздин жөп-жөнөкөй 3 кылдуу комузубуздун башка элдердин аспаптарынан айрымаланып, Улуу Ханзу элинин чоң тарыхында жазылып калышы биздин чыныгы байыркы тектүү эл экенибиздин сыймыктанаарлуу көрүнүш. Ханзу тарыхый даректерде жыл санактан мурдагы 33-жылы Хан сулаласынын падышасы Хан Юанди ордо бийкелеринин бири Ван Жамжун деген кызды хуннулардын падышасына күйөөгө берет. Арадан бир канча жыл өткөн соң Ван Жамшун Хан сулаласынын борбору Чаан Ан шаарына төркүлөп келгенде бир аспапты кошо ала келет. Ван Жамшун айымды тосуп алуу аземинде отурган бирөө бул аспаптын аты эмне деп сураганда бул комуз деп жооп берет. Ошол Кытайдын тамгасы менен да жазылган бу жерде. Демек, комуз аспабы Хан сулаласынан мурда эле кыргыздардан хуннуларга тараган. Таң сулаласы доорунда жазылган жаңы таанама кыргыздар санжырасы аттуу китепте таң доорунда кыргыздар комуз аттуу аспапты тартуу катары таң ордосуна белекке бергени, кийин таң ордосу комузду улуу таңдын музыкалык аспабы катары Жапонияга тартуулаганы тууралуу баян бар дейт. Кытайдан Японияга кеткен экен. Жапониялык мырзанын Лин Чансан аттуу мырзанын Чыгыш Азия аспаптарын иликтөө деген эмгегинде азыркы жапондордун тилиндеги музыкалык аспапты туюнчу кото деген сөз таң сулаласында Жапонияга берилген комуз деген сөз экени, комуздун Жапониянын улуттук музыкасынын ана башы экени айтылат деген маалымат бар. Мына кээ бир күмөн санагандар бир нерсеге көңүл бурсун. Мунун баарын мен айткан жокмун, мен жазган жокмун. Мунун баары талашсыз тарыхый булактардан алынган маалымат. Андан кийин мына китеп өзүңүз Кытайдан алып келип ушул жерде кириллица менен чыгарганга чоң көмөктөштүңүз. Бул Төлөк Аксакал, Төлөк Төрөкан уулу жазган Кыргыз эл санжырасы китеби.
Mına bu kitap 2016 yılı çıktı da bizden basmadan. Şu yerde 31. bette Alaş Bahatır Bayanı degen bap var eken, aytuvchi Baktыбай Чечендептир. Alaş жаңы эрeden murun 460 жылы жарык дүйнөгө келип 377 жылы дүйнөдөн өткөн адам экен. Енесай кыргызынан болгон Алаш уруусунан чыккан адам. Ошол өткөн заманда жоргосу жолду бербеген, бул Алаштын элине жоо беттешип келбеген, бейкут жаткан кезинде шерине той берип кунанчап, кыз келин салып селкинчек комузду чертип комузун. Демек, биздин доордон 5 кылым мурда комуз болгону берде жазылып турат. Биздин доордон 5 кылым мурда. Бу тарыхый булак деле абдан күмөнсүз, талашсыз, себеби бул Кыргыз Зар заман деген китептин негизинде жазылган. Ал эми эң кызык маалымат мына ушул кичекей китепчеде. Бул китеп 1946 жылы. Согуш бүткөн, кыйын убакытта. Ошого карабай басмадан чыккан. Муну ким чыгарган? Муну Ленинград шаарында жайгашкан Эрмитаж музейи. Эмне үчүн 46 жылы чыккан? Себеби 44-45 жылдары археологдор 6 айда дөбө мүрзөлөрдү казып, башын 1920 жылдарда баштаган. Ал эми ошону токтотпой согуш убагынга туш келсе дагы казып 45 жылы экинчи пазырык дөбө мүрзөнү казып бүтүп, ошол жерде табылгалардын тизмесин, мүнөздөмөсүн, сүрөттөрүн китепче кылып чыгарган. Бу жерде бизди кызыктырган эки чоң талашсыз маалымат бар. Биринчиси калпак жөнүндө. Калпактын түзүлүшү кандай болгон, өң түзү кандай болгон деп бу жерде жазылат. Кеңири ага азыр көңүл бурбай эле коелук. Бу жерде эң негизи комуз жөнүндө маалымат бар. Болгондо дагы жазуу түрүндө эмес, сүрөтү берилген. Бу биз үчүн өтө табылгыс, өтө маанилүү. Мына бу жерде бир барак аны мүнөздөп отуруп, мындай сүрөт. Мына комуз оюлган, мойну сынып калган экен. Бирок биякта кыл таккан кайышынан 3 кыл экени көрүнүп турат, айтылып турат. Бул биздин доордон 5-6 кылым мурдагы мезгилге таандык көрсөтөт. Демек, эгерде биздин доордон 500-600 жыл мурда белгилүү адамдын сүйөгү менен комуз коюлса, анда ага чейин калыптанып элге тарап жайылганга дагы бир 5 кылым бери дегенде өттү да. Ушунун баарын эске алсак, биз бүгүн бышык комуз аспаптын 3000 жыл тарыхын бышык айтсак болот. Талашсыз айтсак болот. Мына жерде бул кыргыздарга таандык экени кийин дагы далилденди. Ошол эле убакытта туш кийиз сүрөтү бар бу жерде. Ала кийиз, кемеркур, чачуштук, андан тышкары көөкөр, бир топ кайыштан жасалган урунуп келаткан идиш аяктарды дагы сүрөтү бар бу жерде. 2 жыл мурун Германиядагы окумуштуулар ушул сүйөктүн ДНК-сын аныктап, муну кыргыздарга таандык экен деп корутунду чыгарышты. R1A1 SNP Z293 деген сыпаттама бар экен. Демек, бул буюмдары дагы, комуз аспабы дагы, ДНК-сы дагы бул кыргыздарга таандык экенин талашсыз далилдеп турат. Ушу маалыматтын баарын жыйынтыктап айтсак, комуз аспабы кеңири элге тарап жайылган доор бери дегенде 3000 жыл, мүмкүн дагы нарыраак. Аны эми дагы изилдеш керек, музейлерден караш керек. Эми
ошол дөбө мүрзөлөрдүн көбү казылды. Бирок комузга көңүл бурулбай деле калышы мүмкүн. Себеби аны казган археолог, тарыхчылар комузду бири тааныбаса, тааныса көбү тааныбайт да. Көңүл бурулабы, көңүл бурулбайбы. Анын үстүнө дөбө мүрзөлөрүнүн көбү ошол илгерки доордо эле уурулар кирип, алтын буюмдарына кызыгып, соо калган бирин экини эле дөбө мүрзө белгилүү. Мына Казакстанда 2 дөбө мүрзө, бизде дагы дөбө мүрзөлөр, бирок жанагы Шамшы көрүстөнү кандай болуп калды? Мына теп-тегиз эгин тала. Демек ал дөбөнү илгертен эле мурда бускан да. Анын тиги айыл чарба аянтына айландырабыз деп аны эч ким деле көңүл бурган жоктур. Ошону менен дөбө мүрзөнүн 3 метр, 4 метр тереңдигинде сүйөк жатса, ага эч ким деле жете алган жок. А кокустан кандай болуп табылып калды? Комбайн эгин оруп атканда бункерге эгин буудай ашып ташып, машина жок, комбайн өтө оор болуп келатканда бир дөңгөлөгү чуңкурга түшүп кетет. Багактагы түз талаада чуңкур деп комбайнер анан кийин жардамчысы караса, чуңкурда толтура алтын. Демек, кокусунан белгилүү болуп калды. Бул талашсыз биздин чоң энелерибиздин биринин сүйөгү жатат. Себеби буюмдардагы, жана чачуштуктардагы, анан мына китепте жазылган комуз деп атат да. Анвар Байтур айтып атпайбы? Калың эл комузду черте билген, күйгө келтире алган деп. Чын эле, мен бала кезде ар бир үйдө комуз бар убакытты мен өзүм көрүп калдым. Анча-мынча күйгө келтирет, же болбосо меймандар келет, уяттуу адамдар келсе, комуз сураса, комуз ар бир кыргыздын үйүндө турчу деген салт, мына 60 жыл, 50 жыл мурда эле кыргыз элинде жашаган. Ага азыр эми доор бөлөк болуп калды, анча көңүл бурулбай калды. Бирок 9 сентябрда комуз аспабынын күнү белгиленсин деген президентибиздин жарлыгы чыкты быйыл. Баарыбыз үчүн бул чоң кубаныч, себеби чейрек кылым эгемендик доорунда комузга биринчи жолу көңүл бурулуп, жерлерде, окуу жайларда, айыл кыштактарда комуз аспабынын күнү кеңири белгиленсин деген жарлык чыкты. Бул өзү негизи президенттин бул жарлыгы жалпы элибиз үчүн, биздин кыргыз маданияты үчүн өтө чоң баягы иш-чара болот деп айтсак болот дагы. Тарыхый деп айтыш керек. Тарыхый иш-чара болот, себеби комузду мындан нары дагы баягы популярлаштыруу же болбосо кеңири жайылтуу комузду бул өтө баягы колго алынгандык деп айтсак болот. Анан негизинен комузду акыркы 20-30 жылдан бери баягы артисттер гана чертип калбады беле. Анан могу акыркы көчмөндөр оюндарында ошо 500 комузчунун комуз черткенин мектеп окуучуларынын дасыккан комузчулар менен бирге комуз черткен баягы картинаны телевизордон көргөндө чыны менен ар бир кыргыздын жүрөгү толкунданды болуш керек. Эми мындан ары дагы ушул кыргыздын комузун бай элге кеңири жайылтып, мектептерде бала бакчадан баштап ушу комузга балдарды үйрөтүп, комуз үйрөнгөнүнө шарттар түзүлсө, мындан да жакшы иштер болот эле. Ана мына агай өзүңүз дагы бир топ күүлөрдү чертип жүрчүсүз. Баягы Кыргыз радиосунун алтын фондунда сиздин дагы черткен күүлөрүңүз бар. Өзгөчө Шырдакбек Боз Жоргосу кийинки кездерде баягы радиолордо угулуп жүрөт, ойнолуп жүрөт. Негизи комуз өнөрү кыргыз баласы үчүн бирден бир баягы кыргызды идентификациялоодогу индекс катары карасак болот да, туурабы агай? Бу жерде бүгүн бышык айтсак болот. Дүйнө элдердин көбү жок болуп кетти. Ошого карабай бүгүн чоң кичи элдердин саны
5000'den tegerегинде 5000'den аш турат. Ушунча элдин арасынан биздин бабаларыбыз кыргызды талашсыз ажыратып тааныткан буюм белгилерди калтырган экен. Мына баарыбыз башыбызда жүргөн ак калпак. Кыргызга гана таандык. Бул биздин белги, улуттук белги. Эгерде тарыхтын тереңине, дөбө мүзөлөрдүн апаназ дооруна көңүл бурсак, аялдардын сүйөгү чачуштук менен коюлган. Бул 6000 жыл мурда. Менин чоң апам, менин апам чачуштугу тагынып жүрдү да. Мына улут белги бир нече миң жыл муундан муунга, кылымдан кылымга өтүп бизге жетти. Бүгүн чачуштук менен аялдар жүрсө, сөзсүз бул кыргызга таандык экен деп айта алабыз. Эркектерге таандык кемер-кур. Ошол апанас доорунда, кийин андрон доорунда, дөбө мүзөлөрдө эркектердин сүйөгү кемер-кур менен коюлган. Бул кемер-кур биздин талашсыз улуттук белги деп айтсак болот. Андан тышкары Афанасий доорунда, андан мурдагы, дагы 2000 жыл мурдагы багы адамдардын сүйөгү табылып атат. Ошондо томпой чүкөлөр бар. Бул чүкөлөрдүн бетиндеги уруу тамгалары оюлуп коюлгандыгынын өзү дагы табылгалардан көрөбүз да. Анан бул дагы ошол чүкөлөр ошо кыргызга таандык экендигин далилдеп атпайбы? Мындай, биринчиден кыргыз тилинде томпой чүкөгө байланыштуу 27 сөз бар. Мисалы чүкөнү кыргыздар мынтип айтат го, оң сол дейт. Айкур таа дейт. Оңко чоңко дейт, чик бөк дейт. Карабайсыздарбы? Бир элдин тилинде мынча сөз жок. Томпой чүкөгүнү мүнөздөгөн. Андан тышкары улуттук оюндардан, кыргызды улуттук оюндарында 25 оюн чүкөгө байланыштуу болгон. Ал эми ордо оюну менен упай оюну түрк элдеринин арасынан кыргыз гана ойнойт. Бир тууган казак эли дагы ордону ойнобойт. Ордо оюну биздин белги деп койсок болот. Андан тышкары мына тарыхчылар дөбө мүзөлөрдө жана чүкөлөрдө эн тамганы оюлганы туура. Бирок ал кийинки доордо, ал Карасук дооруна таандык болот. 1800, 1200 жыл. 2000 жыл. Биздин доордон мурда. Биздин доордон мурда. Ошол эле учурда ал эмне үчүн эн тамга? Бул сөөк баланча урууга таандык деген сөз. Кийин дөбө мүзөнүн сыртында балбал таштар коюлуп, ошол уруулардын эн тамгасы балбал ташта чегилген. Ал эки максат менен. Биринчиден баланча уруунун сөөгү жатат, экинчиден ушу жер ошол урууга таандык. Ошол урууга таандык, талаш болбосун. Ата бабадан мекендеп келаткан жер деген бул өтө маанилүү маселе. Ал убакта өтө маанилүү маселе. Коктуга кире бериште асказоолорго, таштарга уруулардын эн тамгасы чегилген. Эми чүкөй томпого кайрылып келсек, мисалы археологдор таап атпайбы? Жанагы тешилген чүкөлөр. Эми булар билбейт, биздин салтыбызды билбейт. Анан булар муну түшүндүрө албайт. Бешикке тагылган чүкөлөр да негизинен. Бул бешикке тагылган. Анын маңызын көп адамдар унутуп койду азыр. А биз көрүп калдык. Баланы ойгонгондон кийин эмчек берип, курсагын тойгузуп, энелерибиз оң колун бошотуп коет. Берги илинген чүкөгө жетем деп, ойнойм деп, улам оң колу менен аракет кылып, сологой болбойт. Демек, жоокерлерди биздин бабаларыбыз бешиктен даярдаган, сологой болбосун деп. Кени бир катарда жаа тартканда болобу, найза сайганда болобу, кылыч чапканда болобу. Кылыч чапканда оң кол, сол кол бөлбөнү тоскоолдук жаратат. Демек, баатыр кыргыз эли жоокерлерди бешиктен баштап даярдаган. Ошол эле учурда бала кезден баштап оң колу координация, машыгуу, эптүү, күчтүү деген бешиктен башталат да. Анан кийин турмушта
жетилгенге чейин бала оң колун күчкө келтирип, оң колун абдан мындай машыктырат да. Мына ушул белгилерин баары кыргызга таандык. Андан тышкары дагы улут белгилерин биздин бабаларыбыз калтырган. Мына комузду айтып атабыз, комуз. Мындан тышкары мына Кара Сук доорунан бери дөбө мүрзөлөрдө колодон куюп жасалган уруулардын эн тамгаларын биз таап атабыз. Бул кайсы доор? Бул 3200-3500 жыл мурда ошол малга, жылкыга өзгөчө баскан эн тамгалар уруулардын бүгүн дагы уруулар ошол эн тамганы колдонуп келишет. Колдонуп келди. Дагы бир чоң белги бул тогол. Тогол анан ай календары. Өзү тоголду кыргыздан башка бир дагы эл билбейт, Билбейт. Мунун бышык айтсак болот. Муну мен жолуккан орустун академиги, астрономиянын илимине дасыккан чебер аалым айтты, туура деди. Тоголду кыргыздан башка эч ким бир дагы эл билбейт деди. Бирок бул маселе кандай? Тогол адамдарга өтө катуу таасир кылат да. Иммунитет 3 күн 50%га чейин жоголот. Ошон үчүн биздин бабаларыбыз тоголду муундан муунга үйрөтүп билип жүргүлө, тогол күнү көчпөгүлө, аш той бербегиле, кыйналасыңар, аба ырайы бузулат, жаан чачын болот, ашу ашпагыла, кырсыкка учурап калышыңар ыктымал деп, мисалы анга эмне үчүн тогол күнү ууга чыкпайт? Себеби жапайы жан жаныбарлар да азыктанбайт, оттобойт. 3 күн күтүп турат, кароолчу теке турат, зоонун үстүндө. Калгандары ошол асканын алдында чогулуп сак болуп турат. Чыкпайт, эч жака. Чыкпайт. Демек атуу кыйын да. Ошо мына бул кыргыздарга гана таандык. Демек тогол күнүн билген, эсептеп жыл сайын аны тактаган бул кыргыздарга гана таандык. Бул өзгөчө талаада анча сезилбейт, бирок тоонун шартында. Деңиз деңгээлинен 1,5-2 метр бийиктикте сөзсүз тогол аба ырайынын бузулушуна алып келет. Жагымсыз күндөрдүн белгиси. Ошон үчүн биздин бабаларыбыз кырсыкка учурабагыла, бекер убара болбогула, кыйналбагыла деген мааниде тоголду мына саймалы таш сүрөттөрүндө тогол чегилген. Ошол үркөр жылдыз ай, жер бир сызыкка туш келгенди чекпеткен. Демек бул саймалы таш кыргыздарга таандык экенин улут белгиси менен аныктап атабыз да. Демек тарыхты терең изилдесек, анда биз кыргыздарга гана таандык улут белгилерин талашсыз табабыз. Андан тышкары мына ай календар Түштүк Сибиринде 24.000 жыл мурда, муну илим аныктады, 24.000 жыл мурда ташта оюк түрүндө жасалган ай календарын чечмелеп табышты да. Эң адамзаттын тарыхында байыркы ай календары дал ушу Түштүк Сибирде табылган. Алтайда табылды. Ай календарын биздин бабаларыбыз Союз убагында дагы кеңири уруксат болбосо дагы карыя аксакалдар ай жаңырып атат, ай толуптур деп эсебин дайымата билип айтып келди да. Себеби ай жаңырган күндө дагы аба ырайы бузулат, өзгөчө бийик толуп шартта. Бу дагы ошол убара болбогула, сак болгула, этият болгула деген мааниде. Мына ай календарын саймалы ташта толук чегип кеткен. Тоголдорду чегип кеткенде жана күн баштуу адамдар деп тарыхчылар маңызын билбей, күн баштуу адамдар деп китепте жүрөт. Күн баштуу адамдар бул календар. Себеби жанагы адамдардын башында тегерек жерде 28 сызык болот. Бул 28 күн же 29 күн дегенди түшүндүрөт. Чоң тегеректин ичинде кичекей тегерек бар. Жерде же 5, же 7, же 9 сызыктар бар. Бул тогол күндөрү. Анан мисалы саймалы ташта сүрөт, бука соко тартып атат. Демек кайсы айда
талаачылык башталат дегенди бабаларыбыз бизге Саймалы таш сүрөттөрүнө чекпетти. Аны мындай деп чечмелеш керек. Бул айда 28 күн болот. Ай жаңыргандан кийин 5 тогол талаачылыктын башталган доору, башталган мезгили деп ай календарын калтырган. Өзү негизи кыргызда баягы 5 тогол болбой бел чечпейт деп коет да. Туура. Анан ушулнун негизи менен аркылуу ушул макал аркылуу дагы кийинки муундарга баягы качан көч башталыш керек деген нерсени айтып кеткен да. Ошол жайлоого качан көчүп башташ керек деген. Мисалы мындай дейт. Кыргыздарда жана макал түрүндө көп календар, көп астрономия маалыматы калды. Жана өзүңүз айттыңыз 5 тогол болбой бел чечпейт. Эмне үчүн? Себеби жаз толук келе элек. 5 тогол өтмөйүнчө кар да жаап коюшу мүмкүн, бороон чапкын болушу мүмкүн. Ошон үчүн 5 тогол болбой бел чечпейт дейт. Эми экинчи макал бар. Үркөр батат, соко жатат дейт. 4 эле сөз. Анын мааниси кандай? Үркөр жерге баткандан кийин соко уруну бекер деген сөз. Кеч болуп калды. Түшүмдү албай калышы мүмкүн. Коркунуч бар. Кыш эрте келсе, анда айдаган эгинин кар астында калат. Ошон үчүн үркөр баткандан кийин талаачылык жумуштун баары токтойт деген сөз. Мына мунун баары кыска нуска 4 сап менен 3-5 сап сөздөр менен эле бабаларыбыз бизге мурас кылып билимин калтырган. Демек биздин ошо байыркы мезгилдерде эле бабаларыбызда астрономиялык мындай илим болгон деп айтсак болот да. Андан терең айтыш керек. Мисалы Хакасияда Ак суу дарыянын боюнда Кара тоо аскаларында жылдыздардын көп сүрөттөрү чегилген. Окумуштуулар муну баарын карап отуруп жылдыздардын топ жылдыздардын сүрөттөрү 50.000 жыл мурда чегилгенин аныктап берди. Мисалы жетиген жылдызы. Мына азыр чөмүч өңдүү болуп турат. Ооба. Ал убакта тескерисинче 7 жылдыздын бири-бирине жайгашканы арты бутуна турган аю. Ошон үчүн менен большая медведица деп. Анан эсептеп чыгыптыр. Бул жетиген жылдызы мындай түстү качан болгон? 50.000 жыл мурда чегилгенин аныктап атат. Андан тышкары биздин бабаларыбыз 1000ден ашык жылдызды ажыратып тааныган. Мына мен издеп отуруп 78 жылдызды аныктадым. Кыргыздын тилинде кандай деп айтылган да? Кыргыздын тилинде мисалы Босого жылдыз деп коет. Керген Саба жылдызы деп коет. Илимде бөлөгаттар менен таанымал. Биздин бабаларыбыз 38 топ жылдызды билип, 1000ден ашык жалгыз жылдыздардын атын билген экен. Мисалы, Улукбектин жазылган эмгеги бар да. Мына жерде 1180 жылдыз жүрөт. 38 топ жылдыз жүрөт. Мына кыргыздар айтат, Сумбула тууду деп коет. Бул өтө көп маалыматты камтыган окуя. Себеби Сумбула тууганда таң сууп калат. Таң сууйт. Чөп ката баштайт. Кымыз көп адамдарга жакпай калат. Зыяны көп болуп калат деңиз. Эми оорукчал адамдар кыйналып калат, пайдасы жок болуп калат. Себеби чөп катты да. Кымыз курч болуп калат. А эгерде тараза жылдыз чыкса, тараза жылдыз. Бул өтө чоң белгини көрсөтөт тараза жылдыз. Мунун баары китептерде, санжыраларда бар. Тараза жылдыз төбөгө келгенде кыш теңелет деген кыргыздар. Тараза жылдыз төбөгө келгенде кээде мындай болуп атат. Григориан календар көрсөтүп турат 2-декабрде. Тараза жылдыз төбөгө келип калат. Демек биздин бабаларыбыз анда айткан, кыш теңелип калды деген. Демек Григориан календар 2-декабрды көрсөтсө, жылдыздар айтып атат. Бул январдын 15-и болуп калды дейт. Көрбөйсүзбү кандай? Демек кыш эрте аяктайт дагы жаз эрте келет дегенди туюндурат.
Эгерде тараза жылдыз асманга чыгып калса, анда суу мустайт. Эртең менен сууга кол сала албай каласыз. Таңкы суу кол чыдабайт. А бул эмнеге маанилүү? Тараза жылдыз чыкмайын жылкы эттенбейт. Себеби чымын чиркей жүдөтөт. Мына кыргыздар чарбачылыкка ушунун баарын тыкыз байланыштырганда, мал чарба менен алектенген адамдар куут качан болот, жаз эрте келеби, кеч келеби, ушунун баарын жылдыздар аркылуу талашсыз билген. Бүгүн биздин республикада чыгып жаткан 18 жыл болду. Ай календар. Жаз кандай келерин эртеби, кечпи көрсөтүп турат. Bir жыл мурун алдын ала аба ырайы кайсы күндөрү бузулат, аны да көрсөтүп турат. Мен тогол күндөрү. Мындай календар дүйнө өлкөлөрүнүн биринде жок. Мисалы, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токио, Пекин барып туруп сурасаңыз, ноябрда, эмки жылы ноябрь кандай болот десеңиз, айтып бере албайт. Жаз кандай болот, жай кандай болот десеңиз, айтып бере албайт. Кыргыздардын астрономия билими толук мындай айтууга мүмкүнчүлүк берет. Берген. Ошон үчүн биздин бабаларыбыз bir жыл алдын ала кандай болот деп аны билип, анан бөөдө кырсыктан оолак болгон. Эми эгерде комузга кайрылып келсек, мына мисалы Кыргызда бала комуз деп коет. Ал эми балдар 12 жаш, 14 жаш, 9 жашта эрте комуз кармагандар чоң комузга манжалары жетпейт. Аны так черте албай калат. Ошон үчүн бала комуз деп койгон. Анан кийин үй комуз деп койгон. Үй комузду эми ушу бир күйгө, оңго келтирип, көңүл ачып, ар бир үйдө ошондой адамдар болгон. Ар бир үйдө үй комуз болгон. Белек комуз деп койгон. Бул кыргыздын улама сөздөрүндө, кыргыздын санжыраларында айтылып атат кеңири эле. Бала комуз, үй комуз, белек комуз. Белек комуз деп кокус бир баалуу мейман өтө сый конок келсе, комузду белек берүү. Биз жана окуп атпайбызбы? Тарыхта Кытайга чейин белек берилип комуз. Бул белек комуз деп койгон. Анан эми чоң комузчулардын комузу ал өздөрүнүн аты менен тарыхта калган. Мына Токтогулдун комузу алсак. Карамолдонун комузу. Карамолдонун комузу, Ыбыкемдин комузу, алардын баары бул өзүнүн аты менен комузчулардын арасында. Мисалы Акмойын деп тиги Атай Раматлык бабабыздыкын тиги эме менен акак менен каптаган экен моюнун. Ошентип бул эми аталып калган кайсы бир комузчуларга таандык өзүнүн комуздары, комуз аспаптары муундан муунга ошентип айтылып калган. Дастан Исламович, ана муну бизде Таласта комуздун дагы бир аты бар да, чертмек деп. Ушуга да токтоло кетсеңиз, эмне үчүн чертмек болуп аталат? Мындай да кыргыз бабаларыбыз Сибирден баштап Түндүк Индия, Дунайга чейин, Андрон маданиятында ушунча кеңири аймактарда жашап, ошол жерде из калтырган да. Албетте ар кандай жерлерде, ар кандай урууларда өзүнчө өзгөчөлүктөр, айрым бир салттарда, сөздөрдө. Мына бизде Таласта чын эле ошентип айтат. Чертмек дейт. Себеби чертет деген сөз, черт деген сөздөн чыкканда, комуз чертесиңби дейт. Аны чертип, демек аткаруу ыкмаларда көбүрөөк колдонгон ыкмада аткаруусунда кагып чертип, кол ойнотуп, ошого байланыштуу чертмек деп калганбы деп мен ойлойм да. Комуз деп кеңири тараган да. Комуз деп кеңири тараган, жана айтып атпайбы, коом оозу болгон деп. Коомдун оозу болгон, коомдун тили болгон, коомдун жан дүйнөсү болгон деген мааниде комуз. Эми ар бир аймакта өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү. Бизде деле мисалы нарында 5 бармак эмне дейт. Кайсы бир түркүн тамактарда ар бөлөк ат менен белгилүү да. Баткенге барсак, туугандарыбызды бөлөк ат менен, көлдө бөлөк, нарында бөлөк. Мына ошондой өзгөчөлүктөргө байланыштуу болуш керек.
Анан могу Амантур Абдырасулдун китебинде бир жакшы дагы бир маалымат бар экен. Бул 10-кылымдагы Кытай жазмасында баягы дасторкондогу кептер деген Кытай жазмакеринин жазганында Тан империясынын убагында император баягы конок кабыл алганда бир 10 музыкалык номер ойнолчу экен. Ошонун 6-ы комуз күүлөрү деп атат да, комузда аткарылган күүлөр деп. Анан ушул жагынан алганда бул Кытайдын Тан империясы бул эң баягы өнүккөн, эң гүлдөгөн империя болгон, күчтүү империя болгон. Ошол Тан империясында бүгүнкү биздин жерлердин баарын басып алып, баягы биринчи түрк каганаты экиге бөлүнүп, анан түндүк түрк каганаты, батыш түрк каганаты, чыгыш түрк, батыш түрк болгон мезгилде Тан империясы күч алып туруп, ушул биздин жерлердин баарын басып алып келип эме кылганда, балким ошондон таасирби буларда ошол императордун кабылдоосунда, конок кабыл алганда ойнолгон музыкалардын 6-ы комуз күүлөрү деп атат да. Же мындай айтсак болот, балким ошол учурда император кыргыз болгонбу? Эмне үчүн кыргыз күүлөрү ойнолгон? Ушуга көңүл бурдуңузбу? Бул белгилүү маселе. Азыр муну бышык айтсак болот да. Биринчиден, мына Төлөк Аксакал жазып атпайбы? Биздин доордон бир нече миң жыл мурун биздин бабаларыбыз Кытай кыздарына көп үйлөнгөн экен. Бери жазылып турат. Бул Манас эпосунда деле айтылып атпайбы? Анда да. 9000 кызды тартуу кылды деп. Бу жерде тарыхый маалымат бышык айтылып атат. 40 кызга үйлөнгөн деп айтып атат. Бирок кызга үйлөнгөн Кытай кыздарына бул талашсыз маалымат. Бул Лилинден кыйла 2000 жыл мурда, аскер башчыдан 2000 жыл мурда бул Карасук маданиятынын табылгалары дагы толук ырастап атат. Себеби дөбө маданияты Карасук доорунда батышка эмес, чыгышка, түштүк чыгышка өнүккөн. Демек, Кытай мамлекети менен ал убакта Кытай элдеринин бабалары менен тыгыз байланыштар болгон. Алыш бериш, куда сөөк, тайке жээндик мамиле ошондо болгон да. Биринчиден, экинчиден мындай маселе. Коло биринчи Алтайда табылган. Кыргыздардан кеткен. Коло металы Кытайга биздин бабалардан кеткен. Анан Манаста сап айтып атпайбы, Ер Манастын сырнайза учун соккон колодон деп. Темирден эмес, болоттон эмес. Ер Манастын сырнайза учун соккон колодон өткүр бекем курч кылып ичине болот сологон, сабын алган кайындан сыртын каптап тарамыш, бир теңирге сыйынган, чымын консо чыңк эткен, чырпык тийсе кадимки чагылгандай чарт эткен деп. Бул кийинки адистердин изилдөөсү толук ырастап берген. Себеби Карасук маданият доорунда, Андрон маданият доорунда Алтайда калай каскан кендердин изи табылып атат. Калай каскан кендердин ак кайындан балкалар жасап, кенди талкалап. Мунун баары Киселевдин эмгегинде багы сизге бердим. Толук кеңири чагылдырган. Эми жанагы маселеге келелик. Эмне үчүн комуз мындай? Биринчиден тайке жээндик мамиле илгертен бери. Былтыр Кытай окумуштуулары аялдарга таандык митохондриальный ДНКнын сыпаттамасын иликтеп чыгып, аныктап туруп, биздин кыргыздардын 30% кыздардын энелердин митохондриальный ДНКсы менен төп келгенин аныктап атат. Демек, жанагы тарыхый маалымат генетика иликтөөлөрү менен далилденди. Ошон үчүн байланыш абдан байыркы, анан туугандыкта байланыш бар да. Экинчи маселе. Комуз аспабы өзү бир керемет аспап. Себеби биздин бабаларыбыз да мындай ишеним болгон. Комуз черткен адам узак жашайт деген. Мүмкүн туура. Турмушта ар кандай күйүт болот, жоготуу болот, кубаныч болот, өзгөчө мына кырсык болобу, жаман окуялар болобу. Мунун баарын ушул сыноолордо азыр кээ бир адамдар мүмкүн жана ичимдикке кирип, же болбосо бөлөк бир ооруга учурап, комуз болсо, ушунун баарын жайгаштырып,
ушунун баарын калыбына келтирип ошол оорчулукту көтөрүп кеткенге көмөк көрсөткөн аспап болот. Экинчиден, кыргыздарда мындай да ишеним болгон. Бала кезде бешиктеги балага комуз күүлөрдү көп улусканга аракет кылган. Же болбосо биз баарыбыз бала кезикте жүрдүк го. Комуздун башын тиштеп эметкен. Мына бул талашсыз маалымат да. Баарыбыз эле мындай кезде, ай берке, мен мына комузду тиштеп турчу деп койчу эмес беле. Анан отурасың тиштейсиң. А бул жөн эмес экен да. Себеби жанагы үндүн тыбыштары, толкундары тиш аркылуу сиңет экен денеге. Ошон үчүн комузду угуп, комуз черткендин өмүрү узак болот, жаны бекем болот деген ишеним ошол комуз күүлөрдүн касиетине берген баа. Мисалы биздин салкар комузчулардын Нуркем, Молдо Кемал тиги операциядан кетти го. Алика уулу Самсалы, Кыштабай бөлөк комузчулар, булар узак жашаган адамдар. Мүмкүн муну да ойлонуш керек. Себеби адамды өмүрүн же кесел, же болбосо кайгы, муң жоготуу, азап, тозок кыскартып коет да. Ошол кайгы муңду комуз күүсүнө салуу аркылуу өзүндөгү стрессти чыгарган болуш керек да. Мына эми муну иликтеш керек. Бирок анан дагы бир нерсе, Дастан агай, могу жана ооз комуз боюнча. ооба. Мурунку мезгилде баягы жоокерчилик заманда негизинен таяк менен же чокмор менен башка жеген да. Анан башка жегенде бул эме алат да, сотрясение. Мээ чайкалат. Мээ чайкалат. Анан ошол мезгилде жанагы ооз комузду, жыгач ооз комуз болобу, темир ооз комуз болобу, баягы тишкеме кылып туруп мындай какканда, биз муну как музыкалык инструмент катары эле эмес, муну как ошо терапиялык инструмент катары дагы. Ошол баягы чертип атканда микро вибрация болот экен дагы, анан мээнин чайкалуусу ордуна келген экен да. Ошол себептен ооз комуз көп кеңири таралган экен. Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү 16 эл ооз комузду пайдаланат экен. Бул негизинен көчмөндөр. А жанагындай чабуулчулук эмелер бул негизинен көчкөндөр да болгон да. Анан бул ооз комуздун дагы бир эмеси, мынагу Америкадагы индеецтерде дагы пайдаланган да. Анан алганда ошол индеецтер менен баягы кыргыздар, булар индеецтер өздөрүн деле алар Алтайдан кеткенбиз. 10 миң жыл мурда деп айтышат экен. Муну илим далилдеген да. бул илимий далилденген маалымат. Муну эч ким бүгүн талаша албайт. Алар ушу Алтайдан кеткен, Сибирден тияка. 15 миң жыл мурда кеткен. Анан жанагы сиз айттыңыз, 1000 жыл мурда Кытай падышасынын кан сарайында комуз кеңири. Комуз аспаптын, комуз күүлөрүнүн өзүнүн касиети биринчиден. Экинчиден, мындай бир маалыматты мен окудум. Чыңгызхан доорунда Чыңгызхандын 10 аскеринин 9-у түрк насилдүү экен да. Муну күмүлөп жазып чыгат. 10дон бирөө эле моңгол болсо, 9-у түрк насилинин. Сөзсүз арасында кыргыздар болгон. Мына мына китепте жана Амантор Абдрасуловдун китебинде Амантор Абдрасулов жазып атпайбы? Чыңгызхан аскери менен Чыңгызхандын кандыгынын аянты, империясынын аянты СССР аянтынан чоң болгон. СССР аянты 21 миллион чарчы километр болсо, Чыңгызхандын империясы 25 миллион чарчы километр болгон. Демек, ошо аскерлери менен комузда тараган да. Муну жерде жазылып турат. Жазып атат, Чыңгызхандын убагында өзгөчө комуз тараган. Өзгөчө тараган деп атат. Өзгөчө тараган деп атат. Эми биз мисалы бир окуя. Будайбек Сабыр уулу аксакал өтүп кетти го. Бир топ изилдөөлөрү бар. Бала кез, жаш кезинде дейт. Манашчылар, төкмакындар, комузчулар шерине өткөрөт. Ал убакта муздаткыч жок. Анан кийин багы шорпу ичебиз дейт, эт жейбиз дейт. Анан сүрөт баарына жага бербейт. Ошон үчүн шерине болуп 10 күндө мал союп, тамак берип, ошентип жүрүшкөн да. Анан мен бир шеринеге катышып калдым дейт. Күтүп отурам дейт, ушу акындар ырдаса, себеби төкмө акындарды угулеп отургум келет. Анан бир убакта Молдо Акем келди дейт. Кечигип келди дейт. Мен ичимен
эми төкмө акындарды укпай калабым го деп бир аз нааразы болуп ушундай ойдо отурдум дейт. Молдокем четти дейт. Ошо менен 70'ti дейт. Ошо менен тарады дейт. Мен да өкүнгөн жокмун дейт. Мен да рахат алдым дейт. Мен таң алдым дейт. Баары рахат алды дейт. Төкмө акындар дагы даба этпей Молдокемдин комузун уккан боюнча уюп отурду дейт. Ошол эт бышып, шерине бүтүп, таранга чейин жарыктуу киши эрмек кылып комуз менен баарыбызды арбап отурду дейт. Биз кандай убакыт өткөнүн билбей да тебинде жазып жүрөт. Мага да айтып берген ушул окуяны. Биз комузду көп укпай калдык да. А комуздун өзүнүн мына азыр жанр деп коебуз. Кыргыздар айтат да комуздун түрү, күүлөрдүн түрлөрү. Мисалы ботойлор, шыңгырамалар, кербездер, толгоолор, айтым күүлөр, күйүт күүлөр. Бул көп да. Муну ар бир турмуштун окуясына ылайык бабаларыбыз жаратканда ушундай күүлөрдү. Же болбосо өзүңүз жана кет бука деп коелук, же болбосо Шырдакбектин Божоргосу деп коелук, же болбосо Куинген деген жакшы күүлөр бар. Бул күүлөрдү бабаларыбыз бизге керемет мурас кылып калтырганда. Совет доорунда одна палка, три струна деп кемсинткен мамиле ар кайсы концертте эми койчу скрипка, пианино, фортепиано, батыш аспаптары деп бир-эки комуздан күү чертирип койду да. Ошо менен чектелип калды да. Калың эл укпай калды. Мен оюмча муногу жакшы жарлык чыкты го, президент кол коюп комуз күнү комуз аспабы белгиленген күн болсун деп. Мен оюмча эгерде жерлерде ушуга айыл өкмөт, бийлик жүргүзгөн адамдар көңүл бурса, биз ар бир кыргыздын үйүнө комуз аспабын жеткизип, ар бир кыргыз комуз күүлөрү менен жашап, комуз күүлөрү менен өмүр өткөрсө, пайдадан башка зыян болбойт. Пайдадан башка зыян болбойт. Анан дагы Дастан Сыламович, мынакей бул комуз күүлөрүн нотага түшүрүүгө кандай карайсыз? Себеби мына могул Кызыл Суу кыргыз басмасынан, Шинжаң илим техника басмасынан кыргыз элдик күүлөрү деп бу жерде бир 250 күүнү баягы нотага түшүрүп өткөн экен. Китеп кылып чыгарышыптыр. Бул эми баягы үйрөнөм деген адамдар үчүн жакшы эле болуш керек. Ал эми комузда мисалы үчүн сол кол менен оң кол экөөнүн баягы иштеши эки башка болуп атпайбы? Ушундан алганда кандай болот? Кандай карайсыз ушуга? Чалагыз Исабаев алгачкы көп күүлөрдү нотага түшүргөн. Андан кийин Самар эженин жолдошу, жолдошу. Андан кийин Калыбек Жекшенов өтүп кетти, раматылык. А киши дагы көп күүлөрдү нотага салган. Мен өз убагында жана 135 күүнүн жыйнагын чыгарганда ошо комузчуларды, комуз изилдөөчүлөрдүн тобун түзүп антология кылып чыгаргансыз, чыгардык да. Ошондо 7 саат 30 мүнөт тынбай убасыз 135 күүнү. Арде күүлөр жанр менен бөлүнгөн, өзүнчө мындай күүлөр, тигиндей күүлөр деп. Анан ошондо таамай анык мен ынаандым. Нотага түшүрүлгөн күүлөр биздин бабаларыбыз черткен күүлөрдөн айырмаланат экен. Ачык айтканда күү кемип калат экен нотага түшүргөндөн. Мен Калыбек Жекшеновго бир-эки мисал катары, мына сиз нотага түшүрдүңүз, ошо нота менен мына черттиңиз. Муногу болсо Ата Раматылык чертти. Бул болсо Молдокем чертип атат. Мына жерде Ыбыкем чертип атат. Айырма даана көрүнүп турат. Эмне үчүн мындай болду десем, ошо киши айтып атпайбы? Албетте комуз күүлөрүн нотага түшүрүү ыкмалары дагы бышып жетиле элек. Толук күүлөрдү камтый албайт. Себеби мен өзүм да буга ынаандым. Комуз күүлөрү негизи сол колдун ноталарын, оң колдун ыкмаларын жазылбайт. Мында аракет. Каерде ылды ишилтеш керек, каерде илип черткен, терип чертиш керек, кагып черткен, уруп черткен, чертип черткен мыкмаларын баары
Бул бир деп коелук. Экинчиден биздин комуз аспапта комуз күүлөрүндө жанагы 4төн 1 бөлүк, 8ден 1 бөлүк, 16дан 1 бөлүк деген тиги ноталардын убактысын көрсөтүлөт. Биздин көп күүлөр ошолордун ортосунда да чертилет экен да. Мисалы, комуз аспабында 21 буроо бар. Буроосун билбесеңиз сиз черте албайсыз да. Бул кандай керемет мүмкүнчүлүк камтылган биздин аспапта. 21 буроо. Мисалы, жыргал күн деген ыбыкемдин күүсү бар. Бир эле буроо менен бир эле күү чертилет. Байкап көрүңүзчү, бир эле буроо менен бир эле күү чертилет. Ошон үчүн нотага түшүрүү ыкманы дагы өркүндөтүш керек, оң колду кошо жазыш керек. Албетте ал үчүн ошол оң колун көрбөй калдык да биз. Биздин мына Молдокем, Ыбыкем, Чалагы Симанкулов, Ата Раматлык чоң комузчулардын оң колун эч ким көрбөй калды азыр. Эстей албай жатат, кандай болот деп. Көп сырлар оң колдо турат. Оң колдо турат да. Ошон үчүн дагы келечек муундарды изилдеп, өркүндөтө турган чоң маселе. Нотага биз үстүртө, окшош кылып гана түшүрүп атабыз. Дагы бир маселе. Мисалы, Молдокем черткенде, шеринеде эрмек кылат. Молдокем күү чертет. Анда Шекербек бабабыз жаш кези тийишип Молдокем Мурас катары 1-2 күү калтырбайсызбы деп, бул шеринеде 2 кайрыгын, тиги шеринеде 2 кайрыгын ошентип үйрөнүп, эми алар абсолютно слух да, алар дароо укканын келтирет. Анан баардык буроолорун, баардык кайрыктарын үйрөнгөндөн кийин эми бириктирип чертип койбойсузбу дейт. Анан черткенде бөлөк. Анан Шекем айтат, Молдокем адаштыра бересизби ушинтип. Сиз мындай дедиңиз, мындай көрсөттүңүз. Азыр берин бөлөк, терин бөлөк кылып койбойсузбу? Чертпедиңизби десе, Молдокем айткан. Жүрөгүң кандай? Сени эч ошондой кылып чертпейсиңби? 1000 чертсең, 1000 бөлөк болот деп. Черт деген сөз да. Анын үстүнөн мына техникалык чеберчилик укмуш да, бийик деңгээлде. Эгерде бир 200 күүнү чертип алган адам, албетте техник ыкмалары бийик деңгээлде. Ошон үчүн бир чертсе, бир кайрыгын илип чертип коет, бир кайрыгын кагып чертип коет, уруп чертип коет, же бир аз өзгөртүп коет, нотаны бир аз узартып коет. Ошон үчүн бул комуз өзү төкмө өнөрдүн аспабы. Эгерде 1000 черткенде бир эле чертсең, угарман бир угат, 2 угат, анан кийин уккусу келбей калат. Эмне үчүн Молдокем черткен, Ыбыкем черткен, чоң комузчулар черткен күүлөрдү угармандар тажабай уккан? Анткени төгүп черткен. Төгүп чертиш үчүн бүт техникалык ыкмаларды өздөштүрүш керек. Биздин азыр комузчулар 10 күү чертет, 15 күү чертет, ошо менен комузчу болуп жүрүп атат да. Канча ыкмалар калып атат. Ошол төкмөлүк өнөр жок болгон үчүн комуз күүлөрү кээде жадатма, жөнөкөй. Анан Союз убагында мындай идеологиялык чоң саясат болгондо, Байман Абдоорудан калган музыка өнөрүн токтотпойсуңарбы? Ал эми феодалдарга, ал эми панисламдык доорго таандык, ал болсо реакционный мезгилдин аспабы деп комуз күүлөрүн кодулаган да. Цензура болгон. Мына КТРде күүлөрүн баарын текшерип турган. Ошон үчүн менде 12 күү бар. Молдокем өзү тарых тажымалын сүйлөп, сөзгө бир аз мындай чоркогураак киши саясатка ылайыкташтырганда, байыркы залкар күүлөрдү терим күү дегенди. Ушинтип Совет өкмөт келип, анан эл жыргап, турмуш оңолуп, эрди катындай бош болуп, балдарды бала бакчага берип, пакта терип дегендей кылып саясатка ылайыкташтырылган. Эми Шырдакбектин боз жоргосу же Саадат какты
бул бөлөк жанрдагы күйлөрдө. Аны койгулачы, өзүңөрдүн өткөн баатырларыңарды байманап, эл эзүүчү таптарды силер даңазалайсыңар деген айып коюлчу да. Биз көп күйлөрдү жоготуп койдук. Бизге жетпей калды. Өзү негизи могу күү жаатында ала турган болсок, Арстанбек Буйлаш уулу 500 күүнү черткен деп айтылып жүрөт. Бирок тилекке каршы ал кишиден баягы кайсы күүнү черткени жазылып калган эмес экен. Ал эми бизге жеткен баягы маалыматтардан могу радио чыккандан кийин, телевидение чыккандан кийин мезгилдерде ушул Карамолдо Орозовдон, Ыбырай Тумановдон, Токтогул Сатылгановдон, дагы башка Мадазимовдон болуш айдан, Шекербек Шеркуловдон, дагы бир катар Атай адамдардан, Атай Огонбаевдон жазылып алынган күйлөр бүгүнкү күндө бизге жетип отурат. Ошондой эле Асан Кайбылдаев агайдын Кыргыз күйлөрү деген 2 томдук китеби чыкты. Ал китебинде ошол алтын фондко жазылган күйлөрдү баягы сүрөттөп, ошол күйлөр кандай жазылган, кайсыл убакта жазылган, ушулар боюнча атайын 2 томдук китеп чыгып отурат. Бул негизи кандай болгон күндө дагы Кыргыздын баягы Кыргызды башка элдерден айырмалай турган индекс талашсыз индекс белги катары бул комузду атасак болот. Анан мына 9-сентябрда Кудай буйруса саналуу күндөрдөн кийин баягы президентибиздин жарлыгы боюнча Кыргыз комуз күнү катары белгилейбиз деп турабыз. Эми ушул жарлык элибизге кут болсун дейли. Кыргыз эли байыркы мезгилдерден мына өзүңүз уюштуруп өткөргөн комуздун 3000 жылдыгы ушул мындан ары дагы ошол комуздун тарыхы, комуздун баягы качан кайсы мезгилдерде болгондугун изилдөө улана берет деген. Өтө маанилүү. Комуз аспаптын бир чоң айырмасы дүйнө элдеринин аспабынан салыштырганда комуз күйлөрүндө Кыргыздын байыркы тарыхы толук камтылган. Манас күйлөрүн баштасак болот. Берке Шүдүн күткү Атила дооруна таандык, Кет Бука Чыңгызхан дооруна таандык, Боз Жорго кийинки окуяларга Саарынжы Бөкөй, кайсы кылым, кайсы доордо окуялар комуз күйлөрүндө камтылган. Бул өтө чоң айырма. Бул дагы биздин баягы жазма тарыхыбыз болбогон менен комуз күйлөр аркылуу дагы Кыргыздын тарыхы Манас эпосу сыяктуу эле элибиздин көнөргүс тарыхын айгинелеген бирден бир инструмент катары, мурас катары айтсак болот экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу белгилүү коомдук ишмер, комузчу, мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Исламович Сарыкулов агай болду. Агай атайын убакыт бөлүп студиябызга келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар.